Төрөбай Зулпукаров мүмкүнчүлүгү бар чиновник жана бизнесмендер көбүрөөк салык төлөшү керек деп сунуштады. Мүмкүнчүлүгү бар чиновник жана бизнесмендер көбүрөөк салык төлөшү керек. Депутат Төрөбай Зулпукаров мындай сунушун Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин 28 октябрдагы жыйынында айтты. Эл өкүлү бирок мунун жалпы элге тиешеси жок болуш зарыл экендигин белгиледи. Ашкери байлыкка салык деген бар, ошону сиздер күчөтүңүздөр. Мүмкүнчүлүгү бар чиновник жана бизнесмендер көбүрөөк салык төлөшү керек. Бирок жалпы элге жайылтылбагандай болушу абзел. Муну эске алыңыздар, деп сунуш кылды Зулпукаров. Депутат андан кийин күйүүчү майды чек арадан ташып өтүүдө мыйзамдагы жылчыктардын кесепеттен бюджетке миллиард сомдон ашык акча түшпөй калганын, муну чечүү боюнча кандай аракеттер жүрүп жатканын сурады. Экономика министри Санжар Мукамбетов аталган маселени чечүү үчүн күйүүчү майларды темир жол аркылуу ташуу жана күйүүчү май куйган жайларды автоматташтыруу системасына өткөрүү аракеттерди жүрүп жатканын билдирди. Россиянын Санкт-Петербург шаарында 12 жашар бала өз энесин мыкайчылык менен өлтүргөн. Бул тууралуу Россиянын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык окуя 26 октябрда болгон. 12 жашар бала энесинин бетине ысык суу куюп, кайчы менен кескилеп, шампур менен сайып өлтүргөн. Бала психологиялык жактан жабыркайт. Батирде баланын атасы мас абалында болгон. 2019 жылдын 27 октябрында Кыргыз Республикасынын УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү Бишкек шаарында ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө жеке ишкер ША талап кылынган акча каражаттарынын жарымы 1000 АКШ долларын алып жаткан учурда Кыргыз Республикасынын УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү бөлүм башчысы жана кызматкери деп таанышкан БА жана ИМ кармалды. Алар ША ишмердигинин текшерүүнү уюштурабыз деп коркутуп, андан 2000 АКШ долларын талап кылышкан. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 203 беренесинин 2 бөлүмү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестерине катталды. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын УКМК башкы тергөө башкармалыгы тарабынан тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Кармалган адамдар БА жана ИМ Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргыз Республикасынын УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү аталган фактылар боюнча кармалган адамдарды таануу максатында сүрөттөрүн жарыялайт жана ишеним телефондорунун чалууну суранат. 0312 66 04 75 0312 62 65 04. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаевге Германиянын канцлери Ангела Меркельдин сунушу келип түштү. Бул тууралуу Темирлан Султанбеков журналисттерге билдирди. Анын айтымында Ангела Меркель Германиянын жогорку окуу жайларына тапшыруу боюнча Кадыр Атамбаевга сунуш жөнөткөн. Мындан сырткары Кадыр Атамбаевга Россиянын эң мыкты 3 университетинин сунушу келип түшкөн. Кыргыз Today маалымат порталы саясатчы Ахматбек Гелдибековго 30 000 сом төлөп берет. Бул чечимди 1-май райондук соту кабыл алды. Аталган маалымат булагы Ахматбек Гелдибековду коррупционер боюнча атап макала жарыялаган. Гелдибеков маалыматты төгүндүп жана моралдык чыгым үчүн 1 миллион сом төлөп берүүнү талап кылган. Сот арыз ээсинин талаптарынын бир бөлүгүн канааттандырды. Кыргыз Today басылмасы Ахматбек Гелдибековдун намысына шек келтирген маалыматты төгүндүп, компенсация катарында 30 000 сом акча төлөп берүүгө милдеттендирилди. Белгилей кетсек, аталган сайт мурдагы депутат Бегалдын Наргозиевге таандык.